Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'ın isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, 7 областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыңыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат десем жаңылышпайм. Биз жеткизбесек ким жеткизет? Жогорку бийликтегилерге, өкмөт башчыларына, Акылбек Жапаровго кайрылып коеюн. Эми президенттерге, Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылганга туура болбой калат. Себеби бул өкмөт башчысы Акылбек Жапаров. Но мен турган жер Кара Дарыя. Мынакей бир сиздер менен көрсөтүп чыгайын. Кара Дарыя айылы, Жалал Абад областы Сузак районуна караштуу Кара Дарыя айылы, эң этеги. Бул жерден мен эмнени айтмакчымын сиздерге? Мына аркамда турган суу турат, мына суунун аркы бети Өзбекстан. Бирок ушул суунун аркы бетинде мына турган аркада чоң таштын нарагында 150 метр нарагында Өзбекстандын границасы бар экен, кашадан, сетка зымынан тозулган. Биздики баягы кыргыз тилин айтканда, жалпак тилин айтканда, биздики айшакан. Бардыгы ачык. Эч нерсе жок. Сетка метка деген жок, метка деген жок. Шундай мынакей караңыздар, мына. Өзбекстандтар кааласа кирет, кааласа чыгат. Кааласа суунун берки бетине өтөт. Кааласа биздин кыргыздардын малын айдап өтүп кетет. Кыскасы, шундай көйгөйлүү нерсе бул жер. Муну биз жеткизбесе ким жеткизет? Жанагы Акылбек Жапаров айтып атпайбы? Бюджетте канча 400 миллиардка чейин жеттик деп. Биринчи биз өзүбүздүн границаларыбызды пышыктап алсак жакшы болобу эле деген мен ой максатта айтып атам. Эмне үчүн? Мына наркы бети 150 метр наракта, мына сизге жакыныраак көрсөтөйүн. Мына таштын нарагы суу. Таштын нарагында 150 метр наракта граница бар экен, Өзбекстан границасы. Алар мына таштын чекесинде нарагында жолу бар экен. Машиналар менен айланат экен, айланып келет экен. Берки бетте кыргыздар туруп алса, буларды деле балыгын кармап атса, каш деп кубалайт экен. Каласа автомат менен коркутат экен. Ушундай болот экен. Мен айтарым, өкмөт башчыларына айтат элем, биз куралдуу күчтөрүнө, биз качан күчтүү мамлекет болобуз? Качан күчтүү мамлекет болобуз? Биз качан ушу чек араларыбызды тактап алсак жакшы болот. Мына булар чындыгында эле көйгөйлүү нерсе булчу. Биз жеткизбесе ким жеткизет? Мына балким Акылбек Жапаров бул нерседен кабардар эмес. Кудайым буйрса Садыр Нуркожоевич көрүп калса, Садыр Нуркожоевич деле муну жетеби деп ойлойм, Кудайым буйрса. Мына эң көйгөйлүү нерсе мына ушул жер тала турат. Бул тала биздин Кыргызстандыкы. Бирок граница жок. Эч ким кепилдик бере албайт. Эртеңки күндө булар дагы беракка жылып кете берет. Анан ким жаман? Садыр Нуркожоевич жаман. Ким жаман? Камчыбек Кыдыршаевич жаман. Жок, алар жаман эмес. Президентти жакшы кылып алыш мына биз өзүбүздөн болот. Президентти баалап алып көтөрүп алыш мына бизден болот. Жаман кылыш дагы мына элден болот да. Жаман кылыш дагы мына жанындагы адамдардан болот. Журт башы кылып, хан кылып алып, көтөрмөлөп, бийикке чыгарып алыш мына бизден болот. Журт башын бизде даражасын түшүрүп бериш дагы бийликтен, кыскасы бийликтен алып коюш да мына эл болот. Ошон үчүн биз жакшы кылып алыш мына бизден. Биз ушундай нерселерди айтып турсак, Кудайым буйрса иш болот. Ошон үчүн биринчи очередте биз границаларды тактап алсак, биягын айшаканды кылбай, тегиз кылып тартып алсак, ошондо биз күчтүү мамлекеттерге айланабыз. Анан биздин границабыз каякта экен, баякта экен, эч ким билбейт. Булар мына кете берет да, мынтип ойнакка барып бир күнү Кудай сактасын, Кара Дарыядагы Өзбекстан жарымы Өзбекстан мамлекетине өтүп кетпесин, урматтуу буталдарым. Ошого бир жакшы көңүл буруп койгула. Ошон үчүн эскертүү бул мусулмандарга пайда берет дейт. Албетте Кудайым буйрса иншалла бул сөзсүз бийликтегилерге жетет. Кудайым буйрса ушул бир сыйда кашалап алсак жакшы болот эле, өзүнүн границаларын тактап алсак жакшы болот. Эртең анан чырчадак чыгып, берин сатып берди, ага сатып берди, буга сатып берди дебей, ошон үчүн тактап алсак өзүбүз үчүн жакшы болот. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.